Bu hem kaç yaşları bala? Bu 3-4 yaşları bala. 3-4 yaşları bala da? 3-4 yaşları bala. Biz sürekli budağı atayım şu. Ballarınız yatak anası, salamazsın mı? Kandayız? Yaxşı gene? Salakka çok emez, kiçilemiz, katılımız. Yok, yaxşı emez. Buna ebeler var eken, kameralar, ha? Kameralar var eken. Her bir oyuncu bölümü bu, okutuvchi bölümü bu. Biraz basında sizlerge. Salamatsınlar. Kandaysınlar? Yaxşı mı? Oy vay, gerçi uçuraşıp oynayın. Atın kim? Ayelita, sen için. Adiliyet. Ana, siz kim? Ay молодец. Sen adın kim? Ay молодец. Давайте, o Bilal. Kana? Siz kim? Nurhan. Ay молодец. Siz? Aytumarka. Siz kim? Nuraşan. Aydirek. Siz kim? Acar. Siz kim? Kamila. Ogdon. Молодец. Siz kim? Aylina. Aylin. Siz kim? Acara. Siz kim? Ayhan. Молодец. Siz kim? Çilinka. Oy. İyi. Konuşulamazsın. Baba özlük var. Bu yerde müzika kabineti geldi. Irdayımız bu yerde bilgi düşüyoruz. Acayip çıkacaksın. Mekenim benim Hurmatlı ballar, hurmatlı kızlar, barınızlarda bugünkü bala bakçanın açılışı bilen kutluktayman. Uşul жерде жакшылап тарбия алгыла, ушул жерде жакшылап ырларды жаттагыла, эжекеңерди уккула, күчтүү болуп өсүп, мамлекетибизди, Кыргызстаныбызды колдойсуңар, туурабы? Молодцы. Эми кегире сүрөткө чыгып барды. Караңыз, сүрөткө түшкүн, Ой, мына суга кетип болсун, кыздар. Maşına binek, maşinanı taşla binek, ondan yanına parası.
Рахмат. Ушул бала бакчабызда ушул жерде жашаган биздин кызматкерлердин балдары, кыздары, кичинекей бөбөктөрүбүз тарбияланса экен деген чоң үмүттөбүз. Балдарыбыз ушул жакшы тарбия алып ушул жерден ысык тамак жеп, жакшы жылуу жерде жатышып, тарбиялаучулардын мээримдүү тарбиясын алса экен деген чоң үмүттөбүз. Ушул мурдагы муунда бизди 2 жашка чыктыкпы, детский садикке берчү, мектепке берчү, бардык жерде университетке берчү, бардык жерде ушинтип кадрлар даярдап келчү. Кийинки убактарда ушул традициянын баары бузулуп кетти дагы, баары башаламан тарбияланып калышты. Но бирок биз ошол мурдагы конструктивдүү, пландуу даярдыктарды элибизди көрүшүбүз керек да. Кийинки муундарды даярдашыбыз керек. Мамлекетибизди сактай турган, мамлекетибизди өнүктүрүп өстүрө турган, мамлекетибиздин келечегин аныктай турган мына жакшынакай жаш балдарыбызды, уул кыздарыбызга татыктуу тарбия бериш үчүн биз шарттар түзүшүбүз керек. Биз коомубуз баарыбыз ынтымак болушубуз керек. Коомдо жашаган бардык адамдар, бийлик органдары, мамлекеттик кызматкерлер, жөнөкөй адамдар, ишкерлер бардыгыбыз ушу бири-бирибиздин түйшүктөрүбүздү, проблемаларыбызды чечкенге аракет кылышыбыз керек. Ошондо коом өнүгөт, ошондо мамлекетибиз өнүгөт. Анан ар ким өзүнүн жашоосу менен бул ишкерлер акча тапсам болду, башка менен ишим жок десе, мамлекеттик кызматкерлер мен кызматымды аткарам эртең мененки сааттан кечки саатка чейин деп кетип калса, же жөнөкөй адамдар өздөрүнүн иши менен жүрө бере турган болсо анда болбой калат. Мамлекетибиз биз бардыгыбыз бир муштумдай болуп, түйүлүп, бири-бирибизге жардам берип, бири-бирибизди колдоп, кубаттап мамлекетти өнүктүрүшүбүз керек. Ошондо биздин мамлекетибиз күчтүү болот, башка мамлекеттердин алдында кадыр бартуу болот. Балдарыбыз эртең келечекте ушу өсүп аткан кыздар балдарыбыз таланттуу болот. Мамлекетибиз дүйнө жүзүндө таанытат. Мына ушул максатта биз өз жашообузду улантышыбыз керек. Biz Kırgızlar ар дайым кылымдардан бери кылым карытқан элбиz. Мындан ары дагы биздин тарыхтагы, географиядагы өзүбүздүн чоң Кыргыз деген, Кыргызстан деген ордубуз болуш керек. Ошонун бардыгы, чоң нерселердин бардыгы ушу кичинекей ушундай садиктен башталат. Ушу кичинекей ушундай бала бакчадан башталат. Мына азыр көтөрүп турган 2 жаштагы, 1,5 жаштагы, 5 жаштагы балдарыбыздын бардыгы Кудай буйрса 5, 10, 15, 20 жылдан кийин биздин ордубузду ээлешет. Биздин ордубузга келип ушулар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин кызматкери болушат. Кээ бири мага окшоп председатель болушат, генерал болушат. Мына ушуга биз кам көрүшүбүз керек. Ошондуктан урматтуу ата-энелер, мен сиздерди дагы бир жолу жаңы садигибиздин ачышы менен куттуктап кетемин. Буюрса мындай жумуштарды биз бардык жерде жүргүзүп келатабыз, жүргүзөбүз. Мына кече жакында эле урматтуу президентибиздин катышуусу менен биз Бишкекте ушундай чоң садик ачтык. Азыр мына Жалал Абадта ачып атабыз. Эртең Чүйдү ачабыз. Андан кийин Баткенге куруп атабыз. Ошко куруп атабыз. Таласка куруп атабыз. Караколго куруп атабыз. Нарынга куруп атабыз. Быйыл республика боюнча бардык жерде улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлерине социалдык жактан коргоо, социалдык жардам берүү маселелерин түйшүктөрүн чечип бүтөбүз. Ошондон рахмат баарыңыздарды. Ушул жерде баланын үнү жаңырып турсун ар дайым. Мына дагы бир жолу үмүт кылып айтып кетейин. Ушул жерден өскөн уул кыздарыбыз бизге окшоп генерал болсун. Рахмат баарыңыздарга. Yeah.